ишиңер ийгиликтүү болсун. Бүгүнтөн тарта ушул техникалар Шумкар Уя айыл аймагына кызмат кылат. Бир пикап, бир самосвал жана бир таштанды таштоочу уна айыл банктан лизинг аркылуу алынды. Жаңы унаалар айылдагы тазалык ишканасына берилди. Таштанды ташуучу атайын техника мусоровоз деп коет. Шакман X9 үлгүсүндөгү 25-жылкы март айында чыккан. Кудай буйруса бул унаалар Шумкар Уя айыл аймагына караштуу 6 айылдын таштандысын чыгарып, таштанды жагына маселе болбойт. Андан кийинки унаабыз бунун максаты айыл аймакта чыккан жанагы строительный таштандыларды ташып алып чыгуу атайын унааны алдык. Эми бул техникалар 6 айылдан турган аймактагы тазалыкты камсыздоо жумуштарын ыкчам жана сапаттуу аткарууга пайдаланылат. Мындай колдоого эң биринчи аталган ишканада эмгектенген кызматкерлер кубанууда. Жакшы техника келди. Сүйүнүп атабыз айыл тургундары баары. Ыраазычылык билдирем. Жакшы кызмат кыла берсин мындан ары. Белгилей кетсек, айыл өкмөтүнүн жана депутаттардын аракети менен бул аймакта 2024-жылы биринчи жолу талапка ылайык Шумкар тазалык ишканасы түзүлгөн. Анын базасында Беккари чуңкуру менен аянты 1,5 гектарды түзгөн таштанды таштоочу жана сорттоочу жай курулган. Эми жаңы техникалар менен камсыздалып, ишти жөнгө салууга жеңилдик түзүлдү. Бул 3 техниканын жалпы наркы 8 миллион сомдун тегереги, ошонун биз 30%ын төлөп, калганын 5 жылга ошо айыл банк аркылуу лизингке алдык. Техникабыздан тышкары дагы сортировкасын алып, пресстерин алып, буюрса күзүндө мешин алабыз жана дөңгөлөк майдалоочу техникасын алабыз. Кудай буюрса мен ойлойм, ушул үлгүлүү таштанды полигон болуп калат го деп мен ишенем. Аталган Шумкар Уя айыл аймагы облустагы эң бай айыл өкмөт болуп саналат. Жылдык бюджети 300 миллион сомдон ашат. Жергиликтүү бийлик каражатты өндүрүш, билим берүү жана инфратүзүмдү жакшыртууга жумшап, ишти алдыга жылдырууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.